Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Merimdü, hurayimdü Allah Teala'nın ismi menen. Allah Teala'ga maqtolor, jana süyüktü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e salatu selamlar olsun. Hurmatlı Kırgızstan Müslümanlar Din Başkarması jana Kırgızstan İslam Üniversiteti tarafından uyuşturulgan Kitap Bilim, Kitap Tarih, Kitap Nur attı Respublikalık sınaqtın katışucuları bardığınızlarga iyilik kalayız. Allah Teala'm zihninizde kurç kılsın. Allah Teala'm niyetinizge jetkilsin. Bardığınız жақсы niyet maksatlar menen birinci Allah'ın razılığı üçün, ikinci bilimimizde ziyada kılış üçün, üçüncüden жақсы bir orunga ие boluş üçün niyet kılıp gelip katışıp oturabız. Allah Teala'm iyilik versin. Allah Subhanahu ve Teala berekeli uyku Estağfurullah billah. Kul hel yestevillezine ya'lemun vellezine la ya'lemun. Aytqının ey Habibim, bilgen menen bilbegenler bir bolobu deyt. Andıktan biz jaşoobuzda törölgöndөн tarta ошол кабырга чейин bilim alуу bizge mildetlendirilgen. Bul da özünçө bir bilim. Biz balkim bir sıylıkka ие болбошубуз мүмкүн, балким, бирок bu bilim aluuda bul nerse bizge abdan жақсы bir öbölgө түзүлдү. Andıktan Kırgızstan İslam Üniversiteti'nin rektoru, Alımlar Kengешinin müçösü, din alımı, ustazımız Abdüşşükür Narmat ustazga jana anın jamaatına tereң ыраазычылык билдиребиz. Ушундай татынакай жогорку деңгээлдеги конкурсту уюштуруп жатат. Бул биздин билим деңгээлибизди жогорулатат деген чоң ниет, арзу, максаттарыбыз бар. Бүгүн республика боюнча абдан жогорку деңгээлдеги статистика катышып отурат. Катышуучулар биз абдан сүйүнүп отурабыз. Allah Teala'm bardığınızlarga iyilik versin, iyilik kalayız. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Assalamu alaikum. Бүгін мына Кыргызстан Мусулмандар Дин Башкармалыгы жана Кыргызстан Ислам Университети менен биргеликте Китеп Билим, Китеп Нур, Китеп Тарых аттуу китеп окуу конкурсунун сынак тапшыруу аземи болуп жатат. Бүгүн мына биринчи тур Кыргызстан боюнча 30 миңге чукул адам катталган. Бүгүн эртең менен сынган кылыч жана адам адеби боюнча сынак тапшырылды, натыйжалар чыкты. Ал эми азыр сахабалар салган чери жол жөнүндө сахабалар салган чери жол аттуу китептен сынак болуп атат. Саат 2-де Бакыт Нурөнү аттуу китептен сынак болот. Жалпылай 30 миң адам болгон болсо, ошонун 20 миңи аялдар, бир 10 миңге чукулу эркектер катышып жаткан кербези. Ал эми Бишкек шаарынын өзүнөн 10 миңге чукул адам катышып атат. Аялдар бир 4-5 жерде, эркектер мынау өзүбүздөн борбордук Сараксы мечитине катышып атат. 7,5 миң Бишкек шаарынын өзүнөн 7,5 миң аял, андан кийин 3 миңге чукул эркектер катышып аткан кербези. Ош шаарынын өзүнөн 5 миңге чукул адам бүгүн сынак тапшырып атат. Бул китеп окуу конкурсу негизи 2008-жылы Кыргызстан Ислам Университетинин ректору Абдüşşükür Hacı Нарматовдун демилгеси менен башталган. Ошол учурдагы Азиретти муфтий маркум Мураталы Ажы Жуманов колдоп, анан ошондо баягы ал мезгилде гезит, журналдарга суроолорду чыгарып, анан жоопторуну почта аркылуу алышчу. Ошентип 300-400 адам катышкан. Кийин фонддор, баягы уюмдар кошулуп, 10 миң, 5 миң болуп, жыл сайын китеп окуган адамдардын саны көбөйүп баратат. 2021-жылы бир бөлмөлүү баш байгеликке үй коюп, ал мезгилде 12 миң адам катышкан. 2022-жылы 2 бөлмөлүү үй коюп, 14.800 адам катышкан. Быйылкы жылы мына 3 капият машина, 40 умра койгонбуз. Ошонун китептердин мыктылыгынан улам, соорундардын, байгелердин мыктылыгынан улам, мына адамдардын саны жылдан жылга көбөйүп, мына быйыл 30 миңге чукул адам катышып турган кербези. Быйылкы сынак өзгөчө 2 турду менен өтөт. Биринчи туру баягы адам көп болгондуктан биз тыкыр көзөмөлгө ала албай калышыбыз ыктымал. Ошондуктан бүгүн сынактарды тапшыртып, анан эң алдыңкы 300 адамды кайра эртеге экинчи сынак өтөт. Ар бир китептен 300-900 адамды эртеге кайрадан экинчи турга сынакка келет. Анан эртеге сынактын ошо жеңүүчүлөрү аныкталат. Ал эми сыйлык тапшыруу аземи апрель айынын аягында борборубузда өткөрүлөт.